Кандайсыз? Жакшысызбы? Бүгүн 5 мен. Мен чоңойгондо врач болом, атамды даралаймын. Бүгүн 2-5 алып келдим, атам менен сыймыктанам. Атам жакшы. Жардам бергиле. Чоңойгондо милиция болом. Жакшы окуп, чоң иштерди иштебеген кийин атама жардам берем. Атам жакшы болуп кетсин, айып калсын. Өмүралиев Султан Жалал Абад облусунун Нокин районунун тургуну. Бир кыз, 2 уулдун атасы. 36 жаш курагында оор дартка чалдыгып турат. 2 бөйрөгү толугу менен иштен чыккан. Учурда дарыгерлердин тыкыр көзөмөлүндө өмүр сүрүп келүүдө. Ошондо 2 бөйрөгүнөн ажырап ооруп калды. Эми азыр диализ алып атат. Ушу баламды операция жасатып, пересадка кылдырып, бөйрөгүн жасатышка аракет кылып жатабыз. Тууган урук, эл журт, достору дегенде эми ушуга 3 баласы бар, аялы бар. Сиздерден суранып кетет элем, кайрымдуу инсандар, шарттарыңар болсо, Аллахын жолунда, Аллахын ыраазычылыгы үчүн жардам берип койгула. Султандын өмүрүн сактап калуу үчүн Индия өлкөсүнө барып операция жасатуу керек. Ал үчүн 30 000 АКШ долларга чамалуу акча каражаты керектелүүдө. Колунда бар кайрымдуу инсандардан жардам сурайбыз. Ар диализге келгенде Кудай деп Алладан суранып отурам. Давлениясы көтөрүлбөсүн, эсен аман күлүп гана чыкса экен деп Алладан суранып отурам. Бу диализде деле көп адамдар кайтыш болуп кетет экен, көп адамдар жакшы болуп кетет экен. Бул эми Алладан эми. Бирок баары бир пересадка, операция жасаш керек экен. Эми балам жаш, өзүнүн балдарына өзү баш эге болсун дейм. Балалуу чакалуу болушуларга кошкон менен кошо карып жүрсүн деп Кудайдан тиленемин. 5 балда мазгында тилейм. Кудайым ушу кайрымдуу инсандардын да Алла жакшылык күндөрүн берсин. Биздин досубуз болот, ушу досторубуз отурган. Ушуга биз ушу достор ушундай коробка менен айылдарды аралап, мечиттерди аралап, акчаларды чогултуп, мына күнөөсүн чогултуп, келип эсептеп өткүзүп берип атабыз тыйындан бери. Ошондой эле ушул ишти дагы улантып, айыл жергесине, базар, мечиттерге дагы кайталап ушундай чогултабыз, күнүнө келип отчет беребиз. Элибизден дагы суранат элек, колуңардан келишинче ушу жардам кылсаңар. Сиз үчүн арзыбаган акча Султанбектин өмүрүн сактап калышы мүмкүн. РСК банкта эсеп шоттор ачылган.